30 март. Эгерде ал чакырса, сактайт. Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди аягына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. 1-Корунтуктар 1-бөлүм 8-9 аяттар. Ыйса келгенге чейин ишенимиңиздин бекем болушу эмнеден көз каранды? Мен ишенимиңизди эч качан жоготпооруңузга ишенесизби деп эмес, ишенимибизди жоготпоорубуздун кепилдиги эмнеде деп сурап жатам. Биздин ишенимибиздин туруктуулугу акыр аягы биздин чечимибизге негизделеби? Же бизди ишенимибизди жоготпогудай кылып сактаган Кудайдын ишине негизделеби? Кудайдын ишенимдүү экени жана ал өзү чакырган адамдарды түбөлүккө сактаары бул ыйык жазуудагы улуу жана кереметтүү чындык. Түбөлүк коопсуз экенибизге ишенгенибиз. Бул Кудай биз ишенимибизди жоготпошубуз үчүн эмне зарыл болсо, ошонун баардыгын жасайт деген ишеним. Кудай азыркы учурда биздин ишенимибизди сактаары канчалык анык болсо, түбөл көмүргө ээ болоорубуз ошончолук эле анык. Бирок бул улуу чындык өзгөчө Кудай чакырган адамдарга тиешелүү. Ыйык жазууда жок дегенде 3 үзүндүдө Кудай бизди чакырганы жана биздин ишенимибизди сактаары чогуу айтылат. Теңирибиз силерди акырына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. 1-Корунтуктар 1-бөлүм 8-9 аяттар. Тынчтыктын булагы болгон Кудай өзү силерди толугу менен ыйык кылсын. Рухуңар, жаныңар жана денеңер Теңирибиз Ыйса Машаяк келгенге чейин эч кемчиликсиз, толук сакталсын. Силерди чакырып алган Кудай ишенимдүү, ал ишке ашырат. 1-Тессалоникалыктар 5-бөлүм 23-24 аяттар. Кудай ата аркылуу ыйыкталган жана Ыйса Машаяк аркылуу сакталган чакырылгандарга Ыйса Машаяктын кулу Жакыптын бир тууганы Жүйүт. Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силерде анын сүйүүсү арта берсин. Жүйүт 1-2 аяттар. Ушул эле чындыкты бул аяттардан караңыз. Римдиктер 8-бөлүм 30 аят, Филиппиялыктар 1-бөлүм 6 аят, 1 Петр 1-бөлүм 5 аят жана Жүйүт 24 аят. Кудайдын ишенимдүүлүгү ал өзү чакырган адамдардын баардыгын түбөлүккө коопсуз кылып сактаарына кепилдик берет.